Жана водитель эмес тапсаңыз срочно номерин. Өздөрүндө бар булардыкы. Өздөрүнүн эле бар даже. Бар бош керек. 214 директорлардыкы бар буларды. Келем, силерге угайлы. Менин атым Нурлан. Сиз ким болосуз? Өзүңүз должность эмне? Шаардык транспорт башкармалыгынын начальнигинин орун басары. Аты жөнүңүз? Атыканов Нурлан Качкынович. Чечилди, ал чечилди Нурлан. Ал чечилди. Жок, бул кишиге суроо жок. Бунуку түшүнүктүү болду. Биздики суроо сизге болуп атат. Эмне үчүн 114-тү ордуна кое бербей атасыңар? Маселе ошондо. Автобустар жок болсо. Сиз 114кө кызыктар адамсызбы? 114кө кызыктар. Мен жок. Эл суроо атат. Түшүндүрөчү мен. Жок, эл суроо атат, айтсаң. Эмнени суроо атат? Сурайсызбы? Жок, мен мисалыгачы азыр мына автобусту 48-автобустар 50 мүнөт, 40 мүнөт, 1 саат күтүп атабыз. Ошого жооп берчү мына автопарк. Ал жооп берди, жооп берди ага. Эмне суроо атасыз? Мен айтканды угуңуз мына жазаңыз. Айтыңыз. Сиз айтпайсызбы? 114-тү жүргүзгүлө деп атасызбы? Ооба. Ошону айтыңыз. Сиз акырын сүйлөйсүзбү? Түшүнбөй атам вообще айтканды. Сиз акырын сүйлөйсүз. Суроо бербейсиз, суроо. Деп келбедик. Ошо анан биз экөө Сиз эмне коркутуп атат бул киши? жок, коркуткан жок, просто биз чогуу келдик. Бул байке биздин элдин үнүн жеткизип берсин деп атабыз бизге. Эми жашынакай сүйлөшөлү десек, эмоция калдырбай жашынакай. Түшүнбөй атат Мен могу. эч нерседен качкан жокмун. Силерге түшүндүрүп берейин. Бербейсизби суроону? Түшүндүрүп бере турган нерсени биз түшүнөлү эле биринчи Өйдө жактан ылдый келет. Мен сиз телефондон билдим, Сиз кат жазам дедиңиз. Жаздыңыз, кече катыңызды алдык. Анан айттым. Сиз ошол жерде активист экенсиз, катыңыздын башында фамилияңыз сиз болсоңуз, анда ошол жерге келсеңиз, ушул катты обсуждать этели. Бердеги вопросторду биз ушул жерде чогуу чара сүйлөшөлү дедик. Анан мен монча элди чакырып, анан элди чакырган жокпуз деген сөздү биз азыр баардыгыбыз ушул кичинекей жана революциянын эпкин менен ушундай кичинекей митингтерди жакшы көрүп калдык да. Мен өтөт элем. Бул жерде производственный вопрос. Биз жакшынакай эле ушул жердеги именно аты жөнүңөрдү айтып, баланча деп такташып, ким экенин билип, потому что бөлөк күчтөр бөлөк жакка оодуруп кетпесин. Биз производство менен сүйлөшөбүз. Ар бирөөнүн факты менен сүйлөшөбүз. Ушуну тактап келиңиз дедим. Тактаганчы үчүн мына берде атайын Ал такталды. Сиздики тактаңыз. Жок, мен общий бардыгын тактайм. Сиз эме ошо маршрутканы такталса анда эмнеге келдиген? Мен сүйлөп берейин. Кой отурлар. Менчи общественный мисалыга мен бул Бакай байке жактан дагы эмесмин. Мен общий мына буларда потребитель 48-автобусту. Бул дагы потребитель, бул дагы потребитель. Мойтте бүт потребитель группабыз. Мен кече өткөндө чогулткам остановкадан остановкага турупчу. Айттым, мына келбей атат десек, ооба келбей атат. Каждый раз чыккандагы чогулткан эл бул. На такси ездить. На таксиден келип атат. Же 114 жок, же 214-үңөр жок. А куда денег стоит? 48-иңер жок. 1 саат, 2 сааттан күтүп атабыз. Эртең менен ооруп атабыз. Стоим, мерзнем. Вот я, например, заболела, вот я болею, теперь сейчас мне на уколах, на капельницах. Biz 1 saatten күтүп атабыз. Анан кийин По biz бул полчаса, вопрос по 40 менен уже минут 8-9 жолу кайрылдык. Анан мэриядан против өйдө ничего не имею. Что возможно, что есть, вот так и выпускаем сейчас. Сейчас вирус Сегодняшняя ходит. ситуация, Надо немножко... сегодняшняя ситуация такова. Общественный Мы транспорт в это таком поняли. положении. Вот это все понимаете. Мы это поняли. Да. Анан сизге эмне керек эми? бизге 214 же 114-тү кою Эми бергиле. хорошо. Пачбек жолу. Хорошо. Сиз айттыңызбы? Бүттүбү? Бул вопросту биз обсуждать эткенбиз. Мына бүгүн эртең карайбыз. Сизди просто мен чакырып туруп, могу кишилер менен тааныштырып туруп, ушундай вопрос бар экенин, анткени биздин директорлор бар да, менин начальнигим бар, директорлор бар. Маселени түбүнөн карап, эмне болгонун билиш үчүн биз сизди көзмө-көз көрөлү. Көбүнчө мындай да, каттар жазылат да, аркасынан эч ким сурабайт. Эмне болсо ошо болсун, анткени карап көрсөк эле бирөөнүн заказы менен жазылып калган болот да. Заказ эмес мына, живой эл турбайт. Эми эске ачык түшүндүм, көрдүм. Ошон үчүн мен айтып атам. Ушул вопросту мына чогуу чара, могу жерде автопарк бар, бул өзүнчө перевозчик. Анан бар частный перевозчиктер бар. Ал өзүнчө ушулардын баардыгын кошуп туруп, бизде нормативный документтер бар. Ошол нормативный документтерди тууралап туруп, бири-бирин дублировать этпей, бизде 50% деген дубляж бар. Ошол эки өзүнчө болгон предприятиянын маршруттары кугушпас үчүн безопасность деген вопросту биринчи коебуз. Ошолор бири-бири менен катуу кугушуп, жарышып өтпөс үчүн сиз мени бөлбөй турсаңыз, мен баардыгын түшүндүрүү үчүн элдин баары угуш керек да. Эгер сиз түшүнсөңүз, мага өзүнчө келсеңиз, сизге да түшүндүрүп берет элем. Мен азыр жалпы мына правительство органдар турат. Ошол сыяк менен чечише турган болдуңарбы акыры? Чечишебиз да. Буларды азыр киргизесизби? Чечишебиз. Алып кетесизби?
Кем алып кетсек алып кетебиз. Алып кеттим кабинетке кирип, маселени чечип чыккыла. Жок, жок, бул кишиде маселе жок. Бул кишиникин биз түшүндүк. Маселе жана маршрутту кое бересиңерби, кое бербейсиңерби? Эми бул кишилердин согласование Ошо сизге согласование керекпи? Ооба, бизде согласование. Хорошо, болды, түшүнүктүү. Уктуп, все слышали, да? Вот сейчас вдвоем все, короче, вопрос решите, и завтра у вас, куда им буйрса, маршрут будет. Все разы. Все, всем. Мындай сизге да рахмат. Мени мындай тааныштырып коеюн. Мен Бакай Кашкарбаев, элдик патриот. Мен 114-түн кызыкчылыгын коргоп келген жокмун. Бул кыргыз элинин кызыкчылыгын коргоп келдим. Анан тиги митинг дебеңиз, муну элдин талабы. Бул деген эл талап кылган үчүн митинг болуп атат. Мен митинг боюнча түшүндүрүп коеюн сизге. Элдин үнү жетпеген үчүн митинг болуп атат. Эси элдин үнү булар мурун эле кайрылган силергечи ушуга жеткизбей чечип койсоңор болмок. Всё, кыргызстандыктар бүттү сериал. Президент болчу Садыр Жапаровду аябай жакшы деп мактагандан дагы мен коркуп турам. Себеби дегенде баягы жалыктан киши, оосу жүргөн киши айранды үйлөрү чет болуп, мен буга чейинки президенттерди мактайм деп далай кишиден тил угуп оозум күйүп отурат да. Ошон үчүн мен бул кишиге албетте ишенемин. Жанагындай азаптарды чекти, үй бүлөлүк турмушунан дагы жанагындай ушу эл үчүн, саясат үчүн ушундай иштерге барып чыдап келатат. Мыйзамында жазылган. Бийлик бул эл өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, азыр айтылбаса